было очень обидно. Но если нам дадут новое здание, появится второй шанс. И там к нам будет приходить очень много учеников, учениц. Чындап айтканда ушу текшерип келген болсо, бизди көрүп өздөрү деле ыйлай берсе керек. Кыргызстандын аймагында музыкалык мектептердин 80% авариялык абалда турат. Алардын көпчүлүгү толугу менен оңдоп түзөөгө жана жаңы имаратка муктаж. Ошол эле учурда музыкалык аспаптардын эскилиги жетип, Союздан бери жаңыртыла электери көп. Мындай абал Сузак райондук музыкалык мектебин да четтеп өткөн эмес. Шарт болсо иштейсизби? Ошондуктан дагы билбедим. Эми бул вопрос кандай чечилет, кандай болот? Эми жогоруда турганларга Алла инсап берсин, келип монда көрсүн, билсин. Ошо ажа эмес, силерди немелер менен мектебибиз кайтып калса. 60-жылдары салынган имараттын чатырлары, тактайлары чирип, дубалдарынан жарака кеткен. Буга чейин мекемени бир канча жолу суу басып, бүгүнкү күндө сыз тартып, санитардык талаптарга жооп бербейт. Музыкалык мектепте 80 бала билим алат, алар үчүн 3 гана бөлмө жарамдуу. Класстар суук болгондуктан мугалимдер кошумча электр жылыткычтарын пайдаланууга аргасыз. Кандайдыр бир себептер менен эми жабылып кеткен экен, музыкалык мектеп жабылып кеткен. Ошол музыкалык мектеп жабылып кетип, мына быйыл кыйынчылыктарды туудурат да. Буну иштеп, ушул күндө биз менен жашаган гана адам түшүнбөсө, кайра жабылып кеткен мектептин путуна тургузуш, нолдон тургузуш бул аябай чоң кыйынчылыкты жаратат да. Ушул эски болсо дагы окуучуларды таратпайлы, кой окуучулардын музыкага болгон кызыгуусун өчүп бараткан адамдардын үмүтүн бир кичине бир тутандыруу үчүн мектептерге жалдырап барабыз, ата энелер менен сүйлөшөбүз. Аккордеон жок, мисалы. Аккордеон жок, чопочор жок. Балдарга үйрөнө турган биздин улуттук. Балдар сурайт, ата энелер сурайт, биздин балдар ушуну ойнойбуз. Ушундай деген мугалимиңер барбы? Мугалим бар, бирок инструмент жетишсиз. Аны каяктан кайсы акчага алабыз? Комуз жок. Азыр 3 класста бирден болсо эжекелер өзүңөр алып келип атат да комуздарды. Өздөрү алган эски комуздар. Мына комуздар эски, мисалы мына. Акылдарын тынбай мен өзүм кадап берип турам. Курулуш иштери өнүккөн коомдо жашасак да, Кыргызстандагы маданий жайлардын абалы оор бойдон калууда. Заңгыраган имараттарды, тойкуналарды салууда атаандашы жүргөн менен билим, өнөр үйрөнүүнүн очогу болгон маданий мекемелерге көңүл бурулбай келет. Маселен, Жалал Абад шаарындагы облустук китепкана авариялык абалдагы имаратта иштеп келүүдө. Учурда мекеменин чатыры эскирип, дубалдары көчүп турат. Негизинен биздин китепкананын имараты авариялык абалда болгону менен ошол жылдан бери эле бизде иштеп келе жатат. Бирок баягы иштөөгө биздин атайын аянтчалар, бөлмөлөр жетишсиз да. Себеби дегенде мынакей балдар аянтчасына ачылган, ушул балдар аянтчасына дагы кененирээк залдарыбыз жок. Бир залды 3 бөлүмдүн залы кылып пайдаланабыз. Бул ошол 2 миллионго китепти сактоочу жайга ылайыкташтырылган. Анан 3 этаж, подвал менен 4 книга хранения основной подвалда болот. Мамлекеттен каражат бөлүнсө 3 кабаттуу заманбап китепкана салынат. Долбоордо 2 миллионго жакын китеп фонду бата турган имарат түшүүсү күтүлүүдө. Китепкана жамааты Демилге быйылкы жылы ишке ашуусуна үмүт артып турушат. Ошол эле имараттын ичинде атайын балдар үчүн аянтчалар, улууларды окутуу борборлору, жаштар үчүн аянтчалар, IT технология менен иштеген жарандар үчүн аянтчалар. Ошол эле учурда ушул биздин жаштардын бир билим алган очогу болуп санала турган ушул бөлүмдөрүбүз дагы бар. Китеп негизинен 2 миллионго жакын китеп фонду батат бул имаратка. Ошондуктан бул 3 этаждуу имаратта чоң конференция залдар дагы пландаштырылган. Анткени баягы чоң иш-чараларды дагы ушул жерде өткөрсө болот, ыңгайлуу болот. Бул имарат Жалал Абад облустук китепканасына айланганына эле 98 жыл болду. Ага чейин башка багытта пайдаланылган жай 1 кылымдан ашык тарыхты өзүнө камтыйт. Ушул законду жаттап ал, болду. Вообще сенде ашыкка болду. Ошондой эле Жалал Абаддагы жападан жалгыз облустук көркөм сүрөт жатак мектеби дагы кейиштүү абалда. Имараттын сырты жакшыраак көрүнгөнү менен ичинде абал такыр башкача. Кабинеттер сыз, суук жана талапка жооп бербейт. Бирок мындай жагдай окуучулардын өнөргө деген умтулуусун өчүргөн эмес. Ошентсе дагы ар бири заманбап жатак мектептен билим алууну кыялданып келет. Ойлонуп өзүмө шарттар түзүп келгенде эле ошо зданиялар кичинекей болуп калат. Ошо көрүп кийин биринчи
кетким келип өзүм айылмач окугум келбей кийин көнүшүп кеттим. Балдар көп. Мен кичинекей кезимден сүрөткө кызыгып баштап, кийин кызыгууларым көп болуп пайда болуп баштагандыктан кийин ушундай мектеп караштырганда ушул жерде чыгып калды. Думаю, если нам дадут новое здание, приедут очень много других учеников. Вот к нам шли еще много учеников, но они потом уходили, потому что видели плачевное состояние. Было очень обидно. Но если нам дадут новое здание, появится второй шанс. И там к нам будет приходить очень много учеников, учениц. Возможно, будет еще больше талантов. Очень хотелось бы в это верить. Имараттын курулганына дээрлик бир кылымдай убакыт болуп калган. Жатак мектеп бул жерде иштеп жатканына 20 жылдан ашыптыр. Бирок жыл сайын утурумдук оңдоп түзөө жүргүзүлгөнү менен толук оңдоо же имараттын маселеси көңүл сыртында калып кеткен. Келип эле ата энеси келип эле эскикен деп эле анан кийин балам окуп турсунчу деп отуруп анан кийин кайранан секин-секинден кайранан кетип калышат. Мугалимдер кадимкидей эле сабактарына ошол баягы кыргыз тили, орус тили деген сыяктуу педагогдор кадимкидей сабак беребиз. Түштөн кийин ушу баягы бунун өзүнүн кружоктору, сүрөтчүлөрдүн эмелери, скульптура эмелери бар жок өтүлөт. Ошо 500 мектеппи, 400 мектептен чыккан таланттарды андан ары улап ошол искусство жолуна сала турган бир жакшы үй да. Буну биз болушунча өнүктүрөбүз деп мугалимдер ашар жол менен ушинтип кармап келе атабыз. Жаңы имаратка муктажбыз. Бул жерде мисалы үчүн класстардын жетишсиздиги, анан имараттын өтө эле эскилиги жетип калгандыгы, нымдуулугу негизинен, анан класстардын жетиштиги, жатаканабыз жетиштиги биздин балдарга өтө эле мындай кооптуу да. Тилекке каршы туристтерге аймакты таанытып турган музейибиз талапка жооп бербейт. Мында көңүл жылыткыдай шарт түзүлгөн эмес. Союзда курулган үй 1972 жылы музейге айланган. Ошондогу эски абал бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Жалал Абад туристтик борбор боло турган чоң пландар бар го. Ошону ашырыш үчүн албетте биринчиден ушу туристтер келе турган ушундай борборлор мындай жакшы шарт менен жылуу, жарык болуш керек. Бул имарат 80 жылдан ашык бойдон ушу турат, ошол эле немеде калыпта канчалаган ремонт жасаган менен бул эскилиги жеткен имарат. Мураскананы жаңы имаратка көчүрүү заман талабы. Музей жетекчилиги бул боюнча тиешелүү жактарга кайрылган. Учурда эл аралык талаптарга жооп берген музей салуу облустун күн тартибине киргизилген. Долбоорлору даярдалып жатканы маалымдалды. Кыргыз Республикасы президентинин Жалал Абад кайрымдык өкүлүнүн аппаратынын жетекчилиги билет бул маселе күн тартибинде тургандыгын. Азыркы күндө ушул жакшы ой максат бар. Мына өзүңүздөр билесиздер, Жалал шаарындагы түрмөкана Базаркөл районуна которулду. Ушул жерден 8 гектарга жакын жер аянты ажыратылып жатат. Ошол жерге азыр биздин жетекчилик, облустун жетекчиси ушундай жакшы ниет тилеги бар. Ушу край таанып тарых музейинде ошого алып барсак, себеби эл көп келе турган жер деп ушундай жакшы ой тилектер бар. Жогоруда биз Жалал Абад шаарынын борборундагы негизги делген маданий жайларды гана көрсөттүк. Мындай абал бардык район шаарларда бар. Өнүккөн заманда билим алууга, өнөр үйрөнүүгө сусап турган жаш муундун келечеги үчүн бул маселелерге эбак эле көңүл бурулушу керектиги айтылат. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.